5-мартта Бишкектин Борбордук ала тоо аянтында бир нече жаштар уюму буга чейин белгиленип келе жаткан Ак калпак күнүнө карата Кыргыздын улуттук оюндары фестивалын өткөрдү. Иш-чаранын максаты Кыргыздын унутта калып бара жаткан улуттук оюндарын көтөрүп чыгуу менен бирге аларды шаардык жаштарга көргөзүү. Муну негизинен 15тен ашык уюм колдоп биргеликте өткөрүүнү чечишкен. Элибизде өнү өссүн деген ой менен, тилек менен ушундай иш-чара өткөрүүгө ушул көмөктөшүп жатабыз. Кудай буйрса ушундай демилге көтөрүп ушул баардык колдогон адамдарга ушул нерсени телевидение, газета, сайттарга баарында ушул келип колдоп бергендерине баарында тең ыраазычылык билдиребиз. Чын эле бул ар бир бул эмнени билдирет? Бул иш-чаранын баары тең колдоп, жапа-турма колдоп атканы бул ар биринин ичинде ушул кыргыз деген сезим бар экенине, касиет, ушул кыргыз деген касиет ойгонуп, баары тең ушул кыргыз болуп, ушул элибиз ынтымакка, биримдикке келе баштаганын сездирип турат. Буюрса жакшы колдоо азыр жаштар министрлиги тарабынан кичине болду, мэрия тарабынан болду, маданият министрлигинен болду, кичинеден аппаратура ушулар боюнча. Калганын болсо бүт жаштар өздөрү өткөрүп атат. Бул бекер өтмөк, жөн гана ушул сахна менен аппаратура гана акча каражат кетирип атат. Калган бүт бекер, ырчылар да бекер, баары нерсе бекер өтүп атат. Мунун максаты жаштарга майрамдык маанай тартуулоо, патриоттук дух берүү. Анан бизде акчасы жок, жана эч кимдин колдоосу жок. Жаштар биригип иш кыла алат деген нерсени көрсөтүп атабыз буюрса. Ала тоонун элесин берген ак калпакты бийик тутуп, ар бир жигит башынан түшүрбөй кийип жүрсө кандай сон болор эле. Кыргыз эли илгертеден бери ак калпакты кандай мааниде кастарлап кийип келген? Муну баардыгы биле бербесе керек. Мисалы, кыргагынын бүтүн же тилигине жана өңүнө карап, ал жигиттин бойдок же үй бүлөлүү экенин байкашып, анын түзүлүшүнөн да көп нерсе чечмеленген. Бул калпак ала тоонун белгиси. Бул ак калпактын ар бир детальдары бир тарыхый өзгөрүшкө, тарыхый бир мындай мааниге ээ. Мисалы, мына бая чачыла турбайбы? Бир жипке байланып. Бул деген бир адамга баш үйүнүн формуласы. Чачыла бул эл, а бир жип бул хан. Хан кайсыл тарапка барып жашайбыз десе, эл ошол тарапка барат. Мына карагыла, калпакты мындай кылсам, башка жака ойт. Бул жипке байланган нерсе. Бул түшүнүгү бир адамга баш үйү. Согушка барабыз десе да барган эл, тынч жашайбыз десе да тынч жашаган, же болсо бул тоого барып жашайбыз десе барган. Ошонун маанисинде ак калпактын үстүнө атайын ошондой жип маанини койгон. Оймолор болсо, бул акка түшкөн деп айтылат. Унга, айранга, сүткө бетине ошондой сүрөттөр түшкөн. Умайене, жигит бери шаймерден дейт. Же болсо ошондой Кудай Тааланын бир күчү менен, периштелери менен ошондой оймолор түшкөн. Фестивалда Кыргыздын улуттук оюндарынын түрлөрү да ойнотулуп, элдин көтөрүнгү маанайы көрүнүп турду. Бул майрамды биз канча 20 жыл 30 жылдан бери чогуу күчтүү турмушта жашап кеткен киши катары мындайды биз унутуп калганбыз. Анан ушунун өтөлүнө чыгып, монту уюштуруп аткан жаштарга өзгөчө садагаңдар. Ушуну шу боюнча кармап, улантып кетиштердин милдетиңер. Бул кубанычты дүйнөсү көрүп атат. Аспандаганы көрсөң жылдыз дегин, жердегини калпак кийгенде кыргыз дегин деп. Бүгүнкү майрам абдан жакшы өтүп жатат. Ушунусу менен дайыма биз бул майрамды калтырбай, ушундай деңгээлде, чоң деңгээлдерде өткөрүүнү каалайм. Жана биздин бул жерде ак калпак кандай жарашыктуу, жарашып турат. Ак калпак өзү ата бабаларыбыздан калган биздин ыйык баш кийимибиз, улуттук кийимибиз, жана аны ар убакта сактап, биз барктап келишибиз керек. Эми мына кара жорго деген мынакей биздин ата бабалардан бери бийлеп келген. Азыркы жаштарга ушул бийлерди элге, калың катмарына таратса деген бир жакшы ниет. Мынакей азыр ушул жерде канча миңдеген киши туруп атат. Ошентип иш-чара майрамдык концерт менен коштолуп, анын жүрүшүндө чоң талашка түшүп жүргөн көчмөн элдин кара жорго бийи Манас атабыздын эң тамгасы болуп тизилип, атайын дайрылган бийчилердин жана 2000ден ашык жаштардын коштоосунда жалпы бийленип, архив катары видео тасмага түшүрүлдү.
Кыргызстанда биринчи жолу кыргыздын улуттук болгондо да кара жорго бийинин бийлеши көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты.